4-бөлүм. Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Лебиден тараган Каат уулдарынын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чык. Жыйын чатырындагы жумуштарды кылыш үчүн кызмат кылууга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерин санап чык. Каат уулдарынын жыйын чатырында кылган кызматы ыйыктын ыйыгын көтөрүп жүрүү. Стан жолго чыгаарда Аарун жана анын уулдары жыйын чатырына кирип, көшөгөнү чечип алып, аны менен келишим сандыгын жабышсын. Анан анын үстүнө деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабууну жабышсын. Анын үстүнө ачык көк жүндөн токулган жабуу жабышсын. Анан шыргыйларын киргизишсин. Нан тартуусу коюлуучу үстөлгө ачык көк жүндөн жасалган жабуу жабышсын. Анын үстүнө идиштерди, табактарды, кумгандарды жана куюлуучу курмандыкка арналган чөйчөктөрдү коюшсун. Анын үстүндө дайыма турчу нан да болсун. Анан ушулардын үстүнө кочкул кызыл түстөгү жабуу жабышсын. Анын үстүнө деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабуу жабышсын. Анан шыргыйларын киргизишсин. Ачык көк жүндөн жасалган жабуу менен чырактанды жана анын чырактарын, кычкачтарын, чырак өчүргүчтөрүн жана зайтун майы куюлган идиштерин жабышсын. Чырактанды жана ага тиешелүү бардык нерселерди деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабуу менен жаап, замбилдерге салышсын. Алтындан жасалган жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү жайдын үстүнө ачык көк жүндөн жасалган жабуу жаап, анын үстүнө деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабуу жаап, шыргыйларын киргизишсин. Ыйык жайда кызмат кылганда колдонулуучу буюмдарды ачык көк жүндөн жасалган жабууга ороп, анын үстүнө деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабуу жаап, замбилдерге салышсын. Анан курмандык чалынуучу жайдын гүлүн чыгарып, анын үстүнө ачык кызыл түстөгү жабуу жабышсын. Анын үстүнө кызмат кылганда колдонулуучу буюмдарды, чок салгычтарды, айрыларды, калактарды, чараларды, курмандык чалынуучу жайдын бардык идиштерин салып, деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабуу менен жаап, шыргыйларын киргизишсин. Стан жолго чыгаарда Аарун менен анын уулдары ыйык жайды жана анын бардык буюмдарын жаап бүткөндөн кийин Кааттын уулдары аларды алып жөнөш үчүн келишсин. Бирок ыйык жайга колдорун тийгизишпесин, болбосо өлүп калышат. Жыйын чатырынын бул буюмдарын Кааттын уулдары көтөрүп жүрүшсүн. Ыйык кызмат кылуучу Аарундун уулу Элазарга чырактанга куюлуучу зайтун майы, түтөтүлүүчү жыпар-жыттуу зат, күндө алып келинүүчү нан курмандыгы, жыйын чатырына тиешелүү бардык нерселер тапшырылсын. Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Лебилердин ичинен Каат уруусун тукум курут болуудан сактагыла. Алар ыйыктын ыйыгына жакын келгенде өлүп калбаш үчүн мындай кылгыла: Аарун менен анын уулдары келип, алардын кимиси эмнени көтөрөрүн көрсөтүп беришсин. Бирок Аарун жана анын уулдары ыйык жайды жаап жатышканда алар өлүп калбаш үчүн жакын келип карашпасын. Теңир Мусага мындай деди: Гейршон уулдарында уруусу үй бүлөсү боюнча санап чык. Жыйын чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерин санап чык. Алардын кылаар кызматы жана көтөрөр жүгү бул. Алар жыйын чатырынын жабууларын, жыйын чатырын, анын жабуусун, алардын үстүндөгү деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабууну жана жыйын чатырынын эшигиндеги көшөгөнү, жыйын чатыры менен курмандык чалынуучу жайдын тегерегиндеги жабууларды, коронун эшигиндеги көшөгөнү, алардын аркандарын, аларга тиешелүү бардык буюмдарын көтөрүп жүрүшсүн жана ушул буюмдарга тиешелүү жумуштарды аткарышсын. Гейршон уулдарынын көтөрө турган жүгү, аткара турган жумушу Аарундун жана анын уулдарынын буйругу боюнча болсун. Аларга көтөрүп жүргөн буюмдарын сактоону тапшыргыла. Ыйык кызмат кылуучу Аарундун уулу Итамар көзөмөлдүк кылган Гейршон уулдарынын жыйын чатырында кылаар кызматы жана сактап жүрүүчү буюмдары мына ушулар. Мерари уулдарын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чык. Жыйын чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерин санап чык. Алардын жыйын чатырында кыла турган кызматы мындай: жыйын чатырынын устундарын, мамыларын, шыргыйларын, таканыштарын, короонун мамыларын, таканыштарын, казыктарын, аркандарын жана ага тиешелүү бардык нерселерин көтөрүп жүрүшсүн. Алар көтөрүп жүрүүгө милдеттүү болгон буюмдардын аттарын атап санап чыккыла. Ыйык кызмат кылуучу Аарундун уулу Итамар көзөмөлдүк кылган Мерари уулдарынын жыйын чатырындагы кылаар кызматы ушул. Анан Муса менен Аарун жана Исраил уулдарынын башчылары Каат уулдарын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Жыйын чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерди санап чыгышты. Аларды уруулары боюнча санап чыкканда 2750 болду. Теңирдин буйругу боюнча Муса менен Аарун санап чыккан Каат урууларынын ичинен жыйын чатырында кызмат кылгандары ушулар:
Анан Гейршон уулдарынын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Жыйын чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерди санап чыгышты. Алардын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыкканда 2630 болду. Теңирдин буйругу боюнча Муса менен Арун санап чыккан Гейршон урууларынын ичинен жыйын чатырында кызмат кылгандары ушулар. Анан Мерари уулдарынын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Жыйын чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерди санап чыгышты. Алардын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыкканда 3200 болду. Теңирдин буйругу боюнча Муса менен Арун санап чыккан Мерари урууларынын ичинен жыйын чатырында кызмат кылгандары ушулар. Ошентип Муса менен Арун жана Исраилдин уруу башчылары лебилерди уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Алар жыйын чатырында кызмат кылууга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки жүк көтөрө турган эркектерди санап чыгышты. Аларды санап чыкканда 8580 болду. Муса Теңирдин буйругу боюнча алардын ар бирине кыла турган жумушун, көтөрө турган жүгүн дайындады жана Теңир буйругандай санап чыкты. 37-забур. Дөөттүн забуру эске түшүрүү үчүн. Теңир, мени каарданып жатканыңда ашкерелебе, ачууланып жатканыңда жазалаба. Анткени сенин жебелериң денеме сайылып турат. Сенин мага тийген колуң оор болуп жатат. Сенин каарыңдан денемдин бир да соо жери жок. Күнөөлөрүмдөн сөөктөрүмдө тынчтык жок. Анткени менин мыйзамсыз иштерим өзүмдүн башымдан ашып кетти. Оор жүк сыяктуу мага салмагын салып турат. Акылсыздыгымдан жараларым ириңдеп сасып жатат. Мен бүкүрөйүп таптакыр башымды көтөрө албай калдым. Таңдан кечке кайгы тартып жүрөм. Анткени ичим толтура илдет, денемдин эч бир соо жери жок. Алсырап, аябай кыйналып жатам. Жүрөгүм сыздагандан кыйкырып жатам. Теңир, менин бардык тилегим өзүңдүн алдыңда турат. Менин онтогонум да сенден жашыруун эмес. Жүрөгүм титиреп жатат. Күчүмдү жоготтум, көзүм да тунарып калды. Досторум менен санаалаштарым илдетимди көрүп, менден оолактап калышты. Жакындарым да алыс турушат. Менин жанымды издегендер болсо торлорун жайып жатышат. Мага жамандык каалагандар менин өлүмүм жөнүндө сүйлөп жатышат. Ар күнү айламал ойлоп жатышат. Ал эми мен болсо дүлөйгө окшоп эч нерсе укпайм, дудукка окшоп оозумду ачпайм. Кулак укпаган, оозумда жообу жок адамга окшоп калдым. Анткени мен сага ишенем, Теңир. Сен мени угасың, Теңирим, Кудайым менин. Душмандарым мага үстөмдүк кылышпасын дедим. Буттарым олку-солку болгондо алар мени табалашат. Жыгылганга аз калдым. Кайгым ар дайым алдымда. Мен мыйзамсыз ишимди мойнума алам. Күнөөм үчүн кайгырам. Ал эми менин душмандарым болсо жашап жүрүшөт, күчтөнүп жатышат. Мени себепсиз эле жек көргөндөр көбөйүп жатат. Менин жакшылыгыма жамандык кылгандар да жакшылык жолунда жүргөнүм үчүн мага каршы чыгып жатышат. Теңирим, Кудайым, мени таштаба, менден алыстаба. Мага жардам берүүгө шашыл, Теңирим, менин куткаруучум. 2 бөлүм. Мен Шарондун нарцисс гүлүмүн, өрөөндүн лилия гүлүмүн. Тикенектин арасында лилия гүлү кандай болсо, кыздардын арасында сүйгөн кызым ошондой. Токойдогу бак-дарактын арасында алма багы кандай болсо, жигиттердин арасында менин сүйгөн жигитим ошондой. Мен анын көлөкөсүндө отурганды жакшы көрөм. Анын мөмөлөрү таңдайымда таттуу. Ал мени той үйүнө алып кирди. Анын менин үстүмдөгү туусу сүйүү. Мени мейиз менен кубаттандыргыла, алма менен сергиткиле, анткени мен сүйүүдөн алсырап баратам. Сүйгөн жигитимдин сол колу менин башымдын астында. Ал эми оң колу менен мени кучактайт. Иерусалим кыздары, мага жээрен менен элик менен ант бергиле, өзү кааламайынча сүйгөн кызымды ойготпогула, тынчын албагыла. Сүйгөн жигитимдин үнү чыгып жатат. Мына, ал келе жатат. Тоолор менен чаап, адырлар менен секирип келе жатат. Менин досум жээренге же жаш бугуга окшош. Мына, ал биздин дубалдын ар жагында туруп алып, терезеден карап жатат. Терезенин торунан тиктеп жатат. Сүйгөн жигитим мага мынтип сүйлөй баштады. Тур, сүйгөн кызым, сулуум, жүр мени менен. Мына, кыш да өтүп кетти. Жаан жаачу учур бүтүп, жаан басылды. Жер бетине гүлдөр чыга баштады. Ырдай турган мезгил келди. Өлкөбүздө бактек үнү угула баштады. Анжыр багы бүчүр жарды. Жүзүм сабактары гүлдөп, жытын аңкытып жатат. Тур, сүйгөн кызым, сулуум, жүр мени менен. Асказоонун далдаасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм, мага жүзүңдү көрсөт, мага үнүңдү кус, анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу.
Бизге жүзүмзарларды бүлдүрүп жаткан түлкүлөрдү, бачикилерди кармап бергиле, анткени жүзүмзарларыбыз гүлдөп жатат. Сүйгөн жигитим мага таандык. Мен ага таандыкмын. Ал лилия гүлдөрүнүн арасында кой кайтарып жүрөт. Таң агарып, көлөкөлөр кача баштаганга чейин кайрылып кел, жейрендей же тоонун жаракасындагы жаш бугудай бол. Экинчи бөлүм. Ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Эгерде периштелер аркылуу жарыяланган сөз милдеттендирүүчү сөз болгон болсо, ар бир күнөө тил албастык тиешелүү жазасын алган болсо, ушундай улуу куткарылууну бар калбай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Башында Теңир тарабынан жар салынган бул куткарылууну бизге андан уккандар ырастап беришти. Кудай да аны өзүнүн керемет жышаандары, ажайыптары, ар түрдүү күчтөрү жана өз каалоосуна жараша ыйык рухту бөлүштүрүп берүүсү менен күбөлөндүргөн. Анткени Кудай биз айтып жаткан келечектеги ааламды периштелерге багындырып берген эмес. Бирөө бир жерде мындай деп күбөлөндүргөн экен: сен унутпагыдай адам ким? Өзүң келип тургудай адам баласы ким? Сен аны периштелердин алдында бир аз убакытка эле басынттың. Ага урмат менен атак даңкты таажы кылып кийгиздиң. Аны өз колуң менен жасагандарыңдын үстүнө башчы кылып койдуң. Бардыгын бут алдына жыгып багындырып бердиң. Бардыгын ага багындырып бергениңден кийин ага багындырылбаган нерсе калган жок. Бирок баары ага багындырылганын азырынча көрө элекпиз. Бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Ыйсанын өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардык үчүн өлүмдү башынан кечирди. Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал, алардын куткарылуусунун башчысын азап чегилер аркылуу жеткилен кылышы керек эле. Анткени ыйыктаган да, ыйыкталгандар да баары бир атадан. Ошондуктан Ыйса аларды бир туугандарым дегенден уялбайт. Сенин ысымыңды бир туугандарыма жарыялайм, сени жыйында даңктап ырдайм дейт. Ошондой эле мен андан үмүттөнөм, дагы мына мен жана Кудайдын мага берген балдары дейт. Балдарынын денеси эттен жана кандан тургандыктан Ыйса да эт менен кандан турган денеге ээ болду. Ал өз өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн, өлүмдөн коркуп өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн денеге ээ болду. Себеби ал периштелер үчүн эмес, Ыбрайымдын тукуму үчүн кам көрөт. Ошондуктан ал Кудай алдында ырайымдуу, ишенимдүү башкы ыйык кызмат кылуучу болуш үчүн, адамдардын күнөөлөрү үчүн чалына турган ырайым курмандыгы болуш үчүн бардык жагынан бир туугандарына окшош болууга тийиш эле. Өзү сыналып азап чеккендиктен сыналып жаткандарга да жардам бере алат.